Социалдык тармактарда талкууга кабылган Атамбаевдин Кыргызстан элин эгемендүүлүк күнү жана Байтик Канай уулунун 200 жылдык мааракеси менен куттуктаган билдирүүсү өзгөчө анын Байтик Баатырдын эстелигин орнотуу тууралуу айтылган бөлүгү кызуу талкууга алынды. Эксперттер Атамбаевди бул сөздөрүн өзүн эске салуунун аянычтуу аракети дешет. Бул баягы капсынан чочуп кеткен сыяктуу нерсе болуп эсептелет. Анан өзү деле президент кезде көп эле тарыхка жакын болчу. Ошол убакта ушундай көрүнүктүү адамдардын эстелигин тургузуп койсо жакшы болмок. Анан бул айтканы баягы президент убагында айтылбаган, жасалбаган нерсени бүгүнкү күндө башкаларга бул акыл айтып аткан сыяктуу жасап атканы бул экс-президент үчүн ылайыксыз. Москвада Байтик Канай уулунун портрети Третьяков галереясында илинип турат. Ал Тургай Орусияда да таанылган. Анда эмне үчүн Алмазбек Атамбаев 5 жылдык ишмердүүлүгүндө Баатыр тууралуу бир оозда айта алган жок. Эми болсо быйыл Байтик Баатырды эгемендүүлүк күнүндө анын мааракеси белгиленип тургандыгы белгилүү болгондон кийин эстеди. Колунда бийлиги турганда, мүмкүнчүлүгү турганда Байтик жөнүндө эч ооз ачпай, эчтеке кылбай, өзү Байтиктин бош бөлтөгү бул болсо, салган үй Воронцовка менен Койташ бул болсо, ошончо жакын киши эмне үчүн ал кишини колдоп бир тарыхый личность катары чыгарышка аракет кылган жок. Демек Атамбаевдин түпкү тегинде шек бар, байланышы жок. Активист Тилек Усуповдун айтымында экс-президент Кыргызстанды маанилүү дата менен куттуктап туура кылган. Бирок Байтик Баатырдын эстелигин өзү президент болуп турганда орнотуп, иш-чара өткөрүүгө эмне тоскоол болду? Чоңкурча Карашандан алыс деле эмес. Поздравить народ Кыргызстана с независимостью. И, конечно, ряд политиков высказались в этот адрес, и некоторые даже впереди. Эгемендүүлүк күнүн белгилеп, баатырларыбызды даңазалоо менен биз тарыхыбызды көтөрүп жатабыз. Кыргызстандын түптөлүшүнө көптөгөн адамдардын салымы чоң. Биз өзүбүздүн баатырларыбызды даңазалашыбыз керек. Мен Садыр Жапаровдун азыр эгемендүүлүк күнү ар кайсыл аймактарда өтөт деген оюн колдойм. Бул жакшы. Анткени республика аймагынан чыккан баатырларыбызды азыркы муун билиши керек. Алмазбек Шаршенович эгемендүүлүк күнү менен куттуктоо сөзүн билдирди. Бул жакшы, бирок өзүн эске алууну чечкендей. Байтик Баатырдын эстелигин коюуга, иш-чара өткөрүүгө кезинде ага ким, эмне тоскоол болду эле? Байтик Баатырга эстелик орнотуш керек деп акыл үйрөткөн Алмазбек Атамбаевдин тушунда Бишкек Баатыр коомдук бирикмеси 8 миллион сом топтоп. Бирок Бишкек Баатырдын эстелигин тургуза албай убара болушкан. Бул маселеде Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден кийин гана чечилди. Бишкек Баатырдын айкели болсо 2021 жылы орнотулган.